Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр 138 маршрутты күтүп жатам. Эмнеге билесизби? Анткени ошол маршрутта абдан кызыктуу шопур бар экен. Ал ошо жумушуна, маршрутка айдаган жумушуна костюм кийет экен. Жана маршруткасын таптаза кармайт экен да. Өзүңөр интернетте көргөн болушуңар керек. Ошондуктан азыр маршрутка келет, киребиз, сүйлөшөбүз, таанышабыз, ички дүйнөсүн, ушул шопурдун ички дүйнөсүн ачабыз. Кеттик. Салам алейкум достор, Көкжар. Кантип ошол Американын айлыктарын алып, бирок Кыргызстанда өзүбүздүн өлкөбүздө жашаса. Программист $20,000 киреше берет да. Эгер айтыны үйрөнсөңөр, бонусум англисчени да үйрөнүп кетет экенсиңер. Кандай соң? Жылдын аягында 1,8 миллион сомго кирешеге чыктык да. Ар бир айдын кирешеси 110.000, 107.000 тегерегинде ошол суммаларга келип калдым. 117.000. Бизде айлык маяналар $300 башталып, $2,800. Мынаке достор, маршрутка келе жатат, 138-203 маршрутка мына азыр токтотобуз. Анан сүйлөшөбүз. Саламатсыңарбы? Мынаке достор, хайп жараткан жигит маршрутканы айдаган, костюм кийген хайп жараткан жигит. Өзүңүз жөнүндө айтып бересизби биртке? Маска чечип коюйм. Биртке чечип маскаңызды айтып бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Каныбек. Көчөрбаев Каныбек Алыканович 1983 жылы 18 июнда Талас облусуна караштуу Кара Буура районунда жарык дүйнөгө келген. 2000 жылдан тартып Борбор калаага келип жеке ишканаларда иштеген. Андан тышкары чет жерде Россия, Европа, Араб мамлекеттеринде эмгектенип келген. 2010 жылдан тартып Аян-Антоновка айыл аймагында 138 маршруттук каттамда айдоочулук кызматты аткарат. Үй бүлөлүү 6 кыз, 1 уулдун бактылуу атасы. Таластан болом. Ошол менен кызматым ушул маршрутник. Маршрут айда эл ташып кызмат кылабыз. Сиз эме Каныбек костюм кийип экенсиз да, эмегечи? Айдаганга. Хайп жаратыш үчүнбү же? Эмнеге кийесиз ушу? Эл айтып калат да, жанагы сүрөт чыкпады, көрдүңүзбү? Эмеден, скейджиден. Бул жигит кечинде тойго барат болуш керек депчи. Ошончо костюм кийди депчи, ошончо. Эмнеге кийесиз? Мен 10 жылдан бери эле маршрут иштейм, анан классикалык кийимге өзүм жакын, постоянно кийип иштейм. Тойго эме кийсе, шым костюм кийсе, постоянно ушу кийим менен жүрүп, мен өзүмө жагат. Өзүңүзгө жагабы ошондой костюм? Жалко болбойбу костюм? Эмнеге жалко? Маршрутник болгондон өзүм кесүүнү сүйөм. Элге мындай жагымдуураак болсо экен деген. Эмечи канча эменер бар, костюмчулар канча бар? Менде канча комплекти? Көп деле эмес, бирок алмаштырып кийгенге 3-4 бар. Жалко эмес, э? Жалко эмес. Элдин кандай кылыктары жакпай атсызбы жумушта иштеп жүргөндөчү? Бизге өзү общественный транспорт болгондон кийин ар кандай адамдар өчөт. Кандай кылыктары жакпайт дегенде? Кылыктары кандай жеринде эшикти катуу жаап кеткени жакпайт. Кээ бирлер баягы биздин жумушту тура түшүнбөй кагып кеткендери жакпайт. Бирок элдин баары эле жакканга аракет кылабыз. Иштегенге иштегенге аракет кылабыз. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр.
сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Азыр жанагы эме жол киренин баасы эме болуп атат да. Мындайчы, мында көйгөйлүү маселе болупчу. Ошону көз карашыңыз кандай? Чоңчу керекпи эмени жол кирени маршруткада? Эгер маршрутканы азыр ошол айдоочуларга бирке кошуп бербесе, мисалы азыр көп балдар чет жакка чыгып кетти да. Анткени Актойго чын айтканда Актойго мен өзүм 10 жылдан бери иштейм. Көйгөйлүү маселе болгон. Мен өзүм да азыр ушул тармакта иштейм, мисалы жол кирен маселеси боюнча комиссиядамын да. Анан ал жактан карап көрсөк, действительно биздин запчасттар 2 эсе 3 эсе кымбаттады. Майлар, соляркалар кымбаттады. Анан эмеде азыр мында карасаң остановкада да көп эл турат да. Транспорт жетишпеген үчүнбү? Ошо транспорттун аздыгынан ошондой болуп атат да. Көйгөйлүү маселе болду. Азыр Кыргызстандан Бишкекте ошо маршрутка көйгөйлүү маселе болду. Сиз азыр да эмесен, костюм кийип айдап барасыз, Эртең кандай костюм кийесиз? Эртең Көк костюм кийесизби? 2-3 күндө бир алмаштырып. Хорошо, анда мындай өзүңүз элге кайрылып мындай сүйлөп койсоңуз болот да. Мен биринчиден ушул Бишкектен жана ушул бардык эле кыргыз элине ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул айдоочулардын атынан биз сиздердин уулдарыңыздарбыз, кыргыз элин жараныбыз, биз жөнүндө туура эмес мамилелерден алыс болуңуздар, биз деле сиздерге жагалы деген жакшы көрүнөлдү эле өзүнүн кызыкчылык маршрут, бирок өзүбүз сиздерге жагалы деген мааниде бардык иштерди аткарабыз, аракет кылып атабыз. Анан мен башка коллегаларымдан да сурап кеттим. Адам өзгөрөм десе, өзүнөн башташ керек дейт. Машинаң тең, өзүң тең болсоң, эмиң таза болсо, кирген клиентке да аябай жагымдуу болот экен да. Анан кээ бирлер менден сурап атпайбы, сиз тойго барасызбы? Тойго барбайм, постоянно кийинген кийимим ушул. Мен өзүм жумушумду сүйөм. Канча жолу жүрсүз эмени бир күндө маршрутканы мен бир круг сайын мисалы ичин жууп турам, тазалап. Анткени бат эле чаң болуп кетет биздин ошол жолдон. Анан элдерге жалп түшүп калбасын деген ой менен бат эле жууп тазалап турган аракет кыласың. Маршрутка өзүңүздүкү же аренда? Маршрутка аренда. Ийнимдики, мен өзүмдүкү эмес. Сыр болсо канча аренда? Айына канча төлөйсүз? Айына эмес, бизге күнүгө. Күнүгө канча? 1000 сом. 1000 сом төлөшүңүз керек, обязательно. Обязательно төлөшүм керек. Болду, чоң рахмат. Каныбек, мынакей достор, хайп жараткан, жанагы сүрөттө костюм кийген жигит, мынакей Каныбек жөнөкөй шопур эл үчүн иштеген, эл үчүн кызмат кылган. Көрүңүздөр. Мен дагы бир эме, жанагы ошо мени интернетке чыгарган чоң кызга азчылык билгизип, эгер эмесе мен ошол кызды таап бир жакшы бир ошол жерге кайрылып атасыз, кайрылсаңыз болот азыр. Ошол кызга мен кайрылып кетем да. Эгер эмесеңиз телефонуңузду кандай алып тапсам болот, сизге жолугуп мен сизди бир жакшы бир Бишкекте жакшы бир кафелерге алып барып сыйлоганга. Сизде Instagram барбы? Instagram'ım бар. Ошону айтып койсоңуз, может ошол кыз жазасыз сизгечи, мен чыгардым деп. Мен ошо Instagram'да Көчөрбаев Каныбек деп эле жазып турат. Көчөрбаев Каныбекке жазыңыз, чоң кыз сизди ресторанга алып барат, сыйлайт. Ошо сизге ыраазычылык билдирип, ошентип сүрөткө тартып чыгарып койгонуңарга. Сизге да рахмат, ушинтип убактыңызды бөлүп келип интервью алганыңызга. Силерге рахмат, Каныбек, ушинтип эл үчүн кызмат кылганыңызга. Мынакей дагы эле мынакей костюм шымчан. Сноукадан токтоп калсаңар. Каныбек шым костюм шым. Жумушка мындай тойго баргандай эле барат экен, жумушту жакшы көрөт экен. Чоң рахмат.